Урматтуу достор, силерге бир экстренный кайрылып коеюнчу. Акыбал өтө оор экен. Көчө мен келинчегим Эркегүл судороги болду. Судороги болуп 5 больницага барсак 5-өндө тең албай койду. Скорый полностью жабык экен. Скорый помощь полностью жабылыптыр. Гансиге барсак труптарды отун жүктөп атыптыр барсак. Гансиден да калбай койду. Бир да врач жок экен. Эч ким чыккан жок. Бүт студенттин баарын ошо кайда ийишиптир. Бүт реаниматолог, бүт баары эметип атышыптыр. Азыр мына көчө дары жазып берди. Ошо дарыны алалы десек, бир эле антивирусный бир вакцинация мындай эме капельница 12 000 сом турат экен. Атын утуп калдым. Эми бул кандай я? Эмне деген заманга алып келдиңер, бийлик. Силерге ушу до конца ишенип турбадыкпы, кой эми мынтпейлик, тигинтпейлик деп. Эмнеге алып келдиңер, Бүт барыңар эмантип качып жүрөсүңөр, бүт барыңар качып жүрөсүңөр. Эмне деген эмеге алып келдиңер, Президент, сиз жооп бериңиз. Сиз ушунун баарына элдин атасысыз, сиз элдин башчысысыз, жооп бериңиз. Сооронбай Шарипович, жооп бериңиз. Элдин астында моральный, материальный эмем жок дейсиз. Түнкү саат 3-тө ойготсо дагы мени масала чечем дейт, масала чечем дейт, чечкиле масаланы. Элдердин айлыгын 26 000 кылам, 11 000 10 000 болсо 11 000 кылам дедиңер. Жөн эле сүйлөй бересиңерби? Чоң казат бүгүн мына Володина, Мария Володина, Фазил Турсуновдор баягы сүйлөсө МВДга чакырып коркутуштур. Эме алышыптыр. Түшүнүк алышыптыр. Силер чоң казат менен күрөшө бересиңерби? Элиңерди карабайсыңарбы? Бийлик барыңардан спрос алабыз, бүт барыңардан спрос алабыз. Күнүнө 1000 киши өлүп атат дейт. 1000 өлүп атат дейт. Достор, бир тургула. Азыр көрөбүз. Азыр өлгөнү өлөт экен, кырылганы кырылат экен, бүттү. Ушундай экен да. Достор, бир тургула, тиякты, биякты деп, башты ортпагыла, тиякты, биякты деп, бир тургула, группироваться эткиле. 10 000 кишини аз көргөзөбүз. 10 000 кишини эмне, барып сурап кое албайбызбы? 10 000 кишини чогултам дейсиң, деп мага иш козгойсуңар. 10 000 киши менен барып тура спрос кылабыз азыр силерден. Эмне спрос кыла албайбызбы? Достор, говорит, показывает кухня. Достор. Баарыбыз оюзга келелге. 2 ай обсуждать эттиңер чоң казатты. 2 ай ким эле Кремльдин эң эмеси Кремль, анан американский, анан ушул көп да, ошон. Тигинин проектisi, Сооронбай Шариповичтин проектisi, анан Райымдын проектisi деген көп болуп кетти да. Эч кимдин проектisi эмеспиз. Эчтеке өзгөргөн жок, эчтеке кыргыздар только эле ойгондуңар, все отурасыңар да эмне кылыш керек. Кой сыймыкты жамандайлык. Бирөө 3 000 сом бербейт. Бир группанын болгон окуяны эле айтып берейин. Москвадан бир пенсионерка 3 000 сом бербейсе, ал бизге алып келип бербей койт. Алып келип бербей койгону аз келгенсип, берип койдуңбу десе, чоң казат тигини проект соп калды, муну проект соп калды, буга бербеш керек экен деп. Ушунча группада чатак салып атат кой. Эч кимден акча сураган жокпуз, достор. Биз жазып аткан иш акча менен болбойт. Биз жазып аткан иш жүрөктөн болот. Ошо акчаңарга рахмат. Достор, барыңар бир турсаңар, азыр бүт баарыныкын эле айтышка туура келип калды ужечи. Президенттикин дагы бүт баарыныкын эле. Бүт. Оңолбойт табызда. Коронавирус келтат дегенине жарым жыл болду. Кана эме больница салып койгону. Өзбекстан эмне 20 күндө 5 000 кишилик эме салып коет. Эмне Путин бүт областтардан бирден инфекционный больница салып чыкты, 6 000 7 000 кишиден. Ухайнда бир жумада эме салып койгон. Эмне биздики баары эметип атат, тияка кире албай, эшикте өлүп атат. Мага азыр бир бала досум чалды. Эшикте өлүп атат дейт мындай. Эчтеке эме жок, койка жок, место жок, $1,5 миллиард эмне кылдыңар? $1,5 миллиард келбедиби? Бир койка коюп койдуңарбы? Палаточный бир
больница, контейнер эме айткандай. Контейнерден больница салып койдуңарбы? Контейнерден. Надело болуп кетти да, ужечи, надело. Достор, ушундай да сүйлөгөнүбүздүн баары да ушундай. Достор, бир турсаңар. Короче, биз Жумалиевтердин эмесин башынан мындай кармадым эле. Мындайдан кармасам. Кайра бизге эки иш козгоп, Первомайскийден күндө чалат бир кыз. Келип кеттиңиз кетип. Урмат деген адвокат бар. Ал уже чарчады. Бүт мени эметип салышты, бүт. Мен кайра крайний болуп калдым. Эмен айткан, силер отура бергиле, сыймык эмне тигин айтпайсың, муну айтпайсың. Анан жашынып отурасыңар мындай, стөлдүн көрүн арткаңа мынтип, мындай караганыңар мындай. Мынтип карап отурат экенсиңер. Эмне болуп кетет азыр чоң азап деп. Бул эч кимдин проекти эмес. Неужели эл өзүбүз чыга албайбызбы? Эч кимдин проекти болбой эле. Махатма Ганди жылаңайлак бир полотенцени оронуп алып, бир эле полотенцени оронуп алып, Индиянын 1 миллиард киши менен сүйлөшсө, Индия 1 миллиард киши, алтын кишилер да, баары Махатма Ганди жылаңайлак кишини угуптур. Анан булар Англияны кубалап чыгышкан, кулдуктан чыгып кетишкен. Азыр Индияны карачы. Кытай менен тең экономикасы. 10 мировой, Россиядан 10-20 эсе бай. Мисалы, Индия кандай болуп кетти? Ушинтип эле отура бербеспи? Мени 2 ай жамандадыңар, айланайын $400,000, 1 тыйын. Айтсын генпрокурор иштеп атат. Мен $40,000 алып кеттирмби же эмне алып кеттим? Ушинтип эле бирдеме кыла бересиңер. $40,000 тетиги Алтынай Арстанбекова деген менен сени сотко берет деп атасың. Сен чоң азат менен пиарить этпечи. Шадиевден алып ал деп жөн эле сүйлөй бересиңерби? Достор, мынтип отурсак эчтеке чыкпайт. Давайте конкретно угсаңар, уккула, мен айтып берейин. Ушунча душманым көбөйүп кетти. Эмне тигин айтпайсың? Айтпайсыңарбы силер? Силер айтпайсыңарбы? Эмне айта албайсыңарбы? Райымды айтпайсыңарбы? Райымды айтпайсың. Бир ал 700 миллион алып кеттир деп мына Азаттыктын айтпадыбы? Ал ито реэкспорттун акчасы экен, өзбектердин акчасы экен, уйгурлардын акчасы экен деп. Ошону эле билем, андан башка эчтеке билбейм. Айтып берсем кайра жардам берип атат деген угам. Ысык көлгө бир 30-40 үй бүлөгө операция жасатып бериптир деп уктум. Эми просто кайра баштагыла, райымды мынтип атат деп. Эч кимге айтпагыла, Алланын ыраазычылыгы жардам берип койгон өптү. $50,000-$100,000 берет экен. Бүттү. Аны айтып берсем кайра силер азыр райымды мактап атат дейсиңер. Президенттин дагы эмеспиз. Президент бизди өзү айткан коррупционерлерге эл журт айткыла, мыйзам турат, айтсак, жолдош президент кайра мени 10 миллион сом деп эме берип мага. МВД бир чакырып, Первомайский ровуду бир чакырып күндө жынды кылып атышат мени. Достор, силер да турбайсыңар. Махатма Гандини жылаңайлак кишини уккан. Эми азыр ал кезде Facebook болгондо, Facebook бат эле түшүндүрүп коймок элге. Ушул жакшылык болсун атам, мен чистый кыргызмын, бугуумун, кыдыкмын, мен дебай деп коет. Жапке ушундай айтылат. Анан калмак десе, ошо жерде коштуңарым деп да калмак эмес деп айтып койгонго жарбайсызбы? Ал Канат Хасанов калмак болчу. Ал деле жашырчу эмес. Анан достор, давайте мындай намыстуу балдар барбы же жөн эле мындай тура бересиздерби, мынтип коюп эле. Мындай без эмоций айт дейт. Без эмоций кантип айтасың? Без эмоций сүйлөчү дейт. Урушпай сүйлөш дейт. Ойгонуп алып отурбайбызбы? Мына канчадай киши келбей атат Россиядан. Автобустар даяр турат. Алып келсин десек, өздөрү алып келгенден коркуп атышпайбы? 20 автобус бар, чоң газатка келген, 20 автобусник келген, biz даярбыз алып келгенге деп. Бензинин да куюп бергенге даярбыз дейт. Ошону сүйлөшө албай атпайбы? Чеченден бир вор келсин, 2 вор келсин, мисалы чалы келсин, баарын самолет менен алдырып атпайбы? Анан кайсы жакшы эл болот? Ушу байыркы элбиз, мындай элбиз, анан
Укмуш элбисте эле отурасыңар. Манасты жамандайсыңар. Ай, ошо Манасты изилдеп атып мен чоң казат чыгып атпайбы? Манасты жамандап отурасыңар дагы эле. Манасты мен изилдеп атып ошо чоң казат чыгып атпайбы? Силерге кандай түшүндүрөм? Эми чоң казатка келбейсиңерби? Эми мына Манастын кыймыл экен, келбейсиңерби? Буга ким келбейт? Буга Абыке Көбөштүн балдары гана келбейт дейт. Калган бүт. Эмне бүт Абыке Көбөштүңөрбү? Биз жөн эле мынтип атабызбы? Ай, мен деле жөн эле жашагым келет. Мен да жөн эле жашагым келет. Күндөр ОБДга сотко барбай. Отураса кана кимдер сотко келип, кимдер мага МВДга келиштиңер? Отурасыңар. Анан эле сыймык айт. Ай, уксаңар да айт. Мындай кылалы, конкретно. Эч кимдин эмес эмеспиз. Проект эмеспиз, элдин проектсиз. Мо тактыр духубуз жок эле экенбиз да. Ошо духуңарды көтөргүлөчү айланайында. Эрчибей, бирөөнүн фанаты болбой, бирөөнүн эмеси болбой. Ал эмне кылып коюптур силерге? Кечке уруштуңар менен. Эмне кылып коюптур? Ошон үчүн силер ошентип унитаз жууп, ошон гастарбайтер болуп жүрөсүңөр, ошолор болгон үчүн. Анан ушу келсе, анан мул келсе, анан бул келсе оңолот. Эч ким оңолбойт. Эч ким. Бул ушундай башы чачырап калган элди Чингисхандай болгон эле адамдар келип оңдобосо, Махатма Гандидей болгон адамдар болбосо оңолбойт. Биздин башыбызды бүт жерге эметип салыптыр. Мага тим эле сөгүп, эле каргап чалып атышат Мадумаровдун эмелери. Ай, эмне кылдым мен силерге? Эмне кылдым? Мисалы, Мадумаровдун эмелери айткылачы, эмне кылдым? Эмне карызмынбы силерге? Ушундай да, достор. Ошон үчүн давайте бирге туруп турулу азыр. Жашоону көрүп атасыңар, кырылып атат, бүт баары кырылып атат. Булардын контейнерден бир эме салып койгон эмеси жок. Контейнерден бир банча салып койгон жок даже. Өлсөңөр эме Кудайдан деп койду, болду. Азыр бир дагы искусственный вентиляция келген жок. 500 миллиард доллар келди. Каяка кетти? Медиктерди УАЗигин түртүп жүрөт, аккумулятору жок. Медиктерге бердиңерби акча? Медиктерди жамандабагыла, мына 200 000 сом алып деп Мадумаров деле дагы айтып чыкты эле, мына Мадумаров жөнүндө дагы айтып коеюн. Уш коронавирус жок, жүрө бергиле, жөн эле высший деп коюп, жөн эле бул мировой лохотрон деп атып, мына баарыбыз өлгөн табыз. Эми туура эмеспи? Айтса эле туура эмес көрөт экенсиңер да мындай. Так что давайте, ребята.